Жума 4-ноябрдын чак түшүндөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен деп жалпы сүйүктүү көрөрмандарыбызга кол булгалап, ыпысык жадыраган сонун маанайыбыз менен биргеликте саламды узатып, эфирде Шарлотта Эшматова кутмандуу күнүңүздөр менен эмесе чак түш программасында бүгүн өзгөчө образ менен чыккан Шарлотта кызым, же болбосо Шарлотта баары жакшы болот деген ойдобуз деп күтүп, ак дасторкон үстүндө күтүп отургандардын бири болсоңуз, анда сыналгынын добушун көтөрүңүз. Эмнеге дегенде кыргыз жыттанган дагы бир керемет инсандар менен жандуу орларды угуп, рахатка малынып эле, мас болуп эле бир саатыбызды өткөзүүгө не жетсин. Урматтуу көрөрмандар, 555 48 47 48 номерине билдирүү катты узатыңыз, келген конокторубузга суроо талабыңыз, ошол эле учурда калуу тилегиңиз болсо, анда биздин WhatsApp номер бир гана сиз үчүн кызматта экенин эсиңизден чыгарбаңыз дейли. Эмесе бүгүн биздин студиябызды көркөбөлөп келген Төрткүл айыл өкмөтүнүн өнөрпоздору, эң эле биринчи агайыбыз менен тааныштыралы. Мусаев Ташмурат агайыбыз, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жана ошондой эле Турсуналиy уулу Арапбай, Абдуллаева Гүлжамал, Ганиева Зияда, жана ошондой эле Ак Турпак айылдык маданият үйүнүн башчысы Сатыбалдиева Карамат эжелерибиз, жашыл көйнөк кийген Карамат эжебиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кандайсыздар? Чак түш программасына алганда сиздерди көрүп турганыбызга аябай кубанып турабыз. Жакшымы маанайыңыздар? Жакшы. Бүгүн Шарлотта менен биргеликте кыргыз жыттанып, кыргыз жыттанган керемет ырларды биздин сүйүктүү көрөрмандарга сунуп, ошол эле учурда маанайын жайдары кылганга биз даярбыз. Сиз да биз менен калыңыз дейли. Келиңиздер эмесе, алгач эле суроонон баштап, андан соң керемет ырдын коштоосунда программабызды уланталыбы? Жага ырдап берейин дейсизби? Аккордеонду камап калыптырсыз. Анда келиңиз деги эле айтсаңыздар, дал ушул маданият чөйрөсүндө маданияттын ашын жеп жүргөндө эле бул өзүнчө бир сыймыктай, сыймыктанып келебиз. Анан деги эле канча убакыт болду, канча жашыңыздардан ушул тармакка кызыгып калдыңыздар эле, кантип кирип калдыңыздар, эмне түрткү болду ушунчалык баягы маданият чөйрөсүнө кирип келгениңиздерге? Ошол жөнүндө эң башынан баштасак кандай болот? Келиңиз. Келиңиз, эжебизден башталсын. Рахмат, саламатсыңарбы, урматтуу чак түш берүүсүнүн көрөрмандары, кыргыз элим. Биз мына бул куттук студияда биз мына берген сурооңа мен жооп иретинде айтып коеюн. Мындай маданият тармагына мен кичине кезимден өзүм кызыгат эдим да, кызыгып, анан кичине кезимден ичине ырдап, анан маданий ошондой бир таланттууларды алдыга алып чыксам, эл алдына алып чыгып ырдатсам деген мындай өзүмдө бир неме болду да, идея болду дагы. Ошол кичине кезимден эле ошондой шыктууларды жыйнап, мектепте дагы, анан өзүм турмушка аттанып, мен Төрткүл айыл өкмөтүнүн Ак Турпак айылына келин болуп түшкөм да. Негизи өзүңүз каяктан кызсыз? Мен өзүм негизи Карабак айыл өкмөтүнүн тургуну боломун. Ошол жерде билим алып, ошол жерде чоңоюп, ошол чоң үй бүлөдөн ошол Ак Турпак айылдык айылына келин болуп түшкөнмүн. Ал үйгө келин болуп түшкөндө дагы мен ушундай чыгармачыл үйгө барып калдым да өзүм. Чыгармачыл үйгө барып калдым. Ал жерде айтып кетсе менде раматтылык болуп кетти. Эшалиева Тургандуу эжекебиз, Эшалиева Нарынза эжекебиз, Эшалиев Таштемир агабыз, ошондой бир чоң үй бүлөгө келип, мен ошол жерде дагы мындай чыгармачылыктын даамын таттым да. Ошолордун эмесине кошулуп, мен дагы шаарына кошулуп, алар турмуш шарттарына байланыштуу, алар Карабулак айыл өкмөтүндө болуп калды, ал эжекелерибиз. Ошол жерде алар ошондой музыкалык билимдери бар үчүн ал жерге музыкалык мектеп ачып, билим берип, ошол жерде өнүп өсүп, жогорку тептикичтерде иштеп келе жатышаттар. Мен болсо ойлоп, ушундай бир айылда дагы маданият үйүн ачсак деген мындай неме ой пайда болуп жүрдү дагы. Анан бир ошо имарат кароосуз калып калган да. Кароосуз калып калган имараттан жолдошум экөөбүз ушул имаратты ошо айыл өкмөтүнө барсак, кичине бизге маданият элдерди маданият тейлей турган зданияга айлантып берсе десек, анан ошол айыл ондо Төрткүл бак жүзүмчүлүк совхоз эле да. Анан ошол ага дагы маданиятка мындай көңүл бурган ага экен. Ошол жерди бизге оңдоп, ошол жерде биз таланттууларды ар дайым куттуу сахнада
эл алдына алып чыгып келишти да. Сөзсүздө жездебиз жакшы болду дейт турбайбы? Артыңыздан жездебиз ушундай баягы кароосуз калган бош мектепти аябай сонун деңгээлде өздөштүрүп, ошол эле маданияттууларды чыгарып, элдин алдына сунган бул кандай сонун өзүнчө бир баягы буга деле кызыгуу керек, буга деле талант керек, буга биз рахматыбызды гана айтышыбыз керек. Ошого да мындай аракет болуш керек экен. Кыйынчылыгы, ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы болот, рахаты болот дегендей. Ошоганан биз дагы да биз ушундай маданиятты өнүктүрсөк деген максатта 2009 жылы Арыстууларына проект жазып, ошо жолдошум дагы кызыгат дагы проект жазып, ошонун жетекчилиги астында ошол клубду биз заманбап кылып оңдоп, азыркы күндө элдерибиз заманбап клубка келип, жаркын маанайда отурушуп, чыгармачылык топторунун ар кандай концерттик программаларыны мындай жакшы маанайда көрүп, элдин маданиятын көтөрүүгө салым кошуп келишти азыр. Эң сонун жездебиз учурда көрүп аткан болсо, сынагынын ары жагынан бул менин жубайым деп таланттуу баягы элиңизди колдоп, кол чаап отурган болсоңуз, анда биз сизге ыp-ысык саламыбызды узаталы. Чак түштөн барган саламды муздатпай кабыл алып коюңуз жезде эмесе. Келиңиз эжеке. Сизде кандай башталды эле чыгармачылык жолуңуз? Салам, ушул куттуу үйдө биздин мен күткөн жер ушул болчу. Сен айткандай биз дагы балалык чагыбыздан эң бир кыйынчылык күндөрдү өткөрдүк. Биздин мектепке жол өтө алыс болчу. Ошондо биз жол басып келип, окуп, жүрүп, ошондо дагы мен дагы чыгармачылыкка өтө кызыккандыгым үчүнбү бардык акыркы күндөрдө 75-жылы ушу Токтогул атындагы орто мектепти аяктаганмын. Кароо сынактарда гүл майрамдейби бардык жаз мезгилиндеги кайсы кыш болобу, жаз болобу, ошол күнү мен ата энемдин жөнөтпөгөнүгө да койбой ошого барчумун. Ошентип жүрүп мен 77-жылы Актурпак айылына келин болуп түштүм. Айтып кеттим, менин энем өтө жакшы аял эди, эл башкарган, журт башкарган. Ошолордун талим тарбиясын алып, мага берген насааттарын угуп, ошентип жүрүп, мына ушул айткандай клуб ачылды. Клуб ачылганда үйлөнүү тойлору болот эди. Ошолордо сүйлөп, ырдап жүрүп, анан кийин ушул бизенде алсынбыз, бир жерликпиз дегендей бир айылда экөөбүздүн кайын журтубуз. Кайын журтка калың болуп, кайнагаларды сиз деген, кайны сиңдилерди кыз деген, кайын журтка кадырыбыз сиңген байбиче болуп калдык эми. Ар бир инсандын өзүнүн таланты немеси болсо, ушунчалык мен окуп жүргөн мезгилде Каника Ералиева өзүм Ганиева мен Зияда Ералиева деп өзүм фамилиям ошондой эди да. Мен келечекте ушу Каникейдей ырчы болсом, өзүмдү Каникейдин сиңиси деп элестете дедим. Мына ушинтип жүрүп, мына ушул мезгилге жетип келдим. Мына бүгүнкү менин балалык кезимден берги ойлогон оюм, көздөгөн максатым мына бүгүн келди деп мен өтө кубанычтамын. Бар болуңуз. Менин көрүп жаткандар болсо, энди ушул дагы студияга кептир деп, мени жолдошум дагы, бала чакам, небере чеберелерим көрүп аткан болсо, өзүм ол мендей сүйүнүп олтургандыр деп элестетем. Сөз түрдө Зияда эжебиздин үй бүлөсү, өзгөчө Зияда эжебиздин талантын колдоп турган жездебиз, бала чакасы, уул кызы көрүп аткан болсо, анда биз да салам узаталы, рахматыбызды айталы аны. Сөз түрдө эжебиз менен, Карамат эжебиз менен алсын болуп калдык дедиңиз. Ийжеңе деп эле жаштык кезиңиздерди ырдап бийлеп, олтурган жериңиздерди шаңга бөлөп эле жүргөн турбайсыздарбы анда? Дайым азыр ошондой. Эң сонун азыркы убакытка чейин ошондой баягы сиздердин бири-бириңиздерге болгон ынтымагыңыздар күч болгон үчүн азыркы кезге чейин жакшы болуп келатасыздар. Бар болуңуздар, сиздердей болгон апалардан биз дагы жакшы бир сөз угуп, өзүнчө бир рахат алып, өзүнчө кубанып калабыз. Жаштарды тарбиялап келесиздер. Бар болуңуздар дейли. Атакебизге сөз кезегин узаталы. Сиздин чыгармачылык жолуңуз кантип башталып калды эле? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биз да бүгүн Чак түш программасына келип калыппыз. Биз эми ар бир кандай адам бул чыгармачылыкка эң бир кичинекейинен башталат да. Мектепте окуп жүргөн мезгилден. Ушу мектепте бир 4-5 класстан башталган болсо керек.
ошо мезгилден баштап эле мектептеги эми мурда союздун мезгилде өздүк көркөм чыгармачылык кружоктор, кароо сынактар абдан ар жылыга райондо, областтар, республикага чейин болуп турчу да мурда. Кийинки мезгилде азыр да жанданып калды. Анан ошондой ар бир райондук сынактарга чейин катышып жүрүп, анан ошо 72-жылы Токтогул атындагы орто мектебин ийгиликтүү аяктагандан кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыкалык педагогикалык факультетине барып тапшырып, анан ошол ал окуу жайын ийгиликтүү 1972-жылы бүтүргөндөн кийин биринчи эмгек жолубузду мен Кадамжай районунан баштадым. Кадамжай району ушу Сентирде Ломоносов атындагы орто мектепте иштеп, анан кийин ушул турмуш шартка байланыштуу ата-энебиз каарлыктан анан сунуш менен кайра айылга келип, ошол мектепте 5 жыл иштеп, жана айткандай ар жылга кароодо бизде ошо райондук кароолорго көрүнүп жүрүп, мектеп дайыма 1-2 жыл катары менен биринчи орунду район боюнча алып калды. Анан ошондон кийин эми мурда ошол мезгилде союздун убагында партия комитети каяка жолдомо берсе, каяка эме кылса ошол жака кетет эле. Анан партиянын жолдомосу менен мен ошо мектепти 5 жыл иштегенден кийин таштап комсомолдук ишке өтүп, анан ошону менен кайрадан дагы айыл чарба окуу жайын бүтүп, агрономия боюнча айыл чарбасында 30 жылдан ашык эмгектендим. Ушул комсомол комитеттен баштап, ушул айыл өкмөтүнүн башчысыга чейин, обл. Администрация аяк-бияктарда Кадамжай районуна да барып иштеп келдик. Эми насип экен, кайрадан анан иштер бардык эми болгондон кийин кайрадан дагы мектепке барып, өзүмдүн ушул туулуп өскөн айылыбыздагы Чоң Карадагы Токтогул атындагы мектепте азыркы күнгө чейин иштеп келатабыз. Эми болду, картайдык десек да бошоткулары келбейт биздин мектептин жетекчилери. Эми бул айтмакчымын ки, чындыгында өзү музыка деп коет, музыка мындай эме кылганда ырдап коюп же артист деп эме кылып калышат да, мындай башкача мааниде. Бул музыка өтө бир кыйын, татаал кесип. Себеби буга биринчиден талант болуш керек. Мына азыркы ушул күнгө чейин ушу азыр карап көрсөк, 4 жыл айыл өкмөтү боюнча бир музыкант адис жок. Мына карысактагы дагы эле койбой анан ушинтип чакыраттар, эми кой уят деп өзүбүздү тарткан сайын койбой анан кыйын экен көңүл, анан дагы эме кыла албай ушинтип катышып мынандай эме кылып отурабыз. Бул чындыгында музыкалык окуу жайыны окуш кыйын да. Окуш көп, мына көп балдар окууга барып тапшырат. Тапшырып аягына чейин чыкпай бүтпөй таштап коет да. Себеби бул музыкадагы жанагы математикадай, математик эсеп менен кетет бардык нерсе. Эсеп менен болуп, нотаны эсеп менен эме кылбаса, баягы ырың музыканын туура чыкпай калат. Ошон үчүн эми Кудай буйруса элдин ичинен таланттуулар көп чыга берет. Кудай кааласа дагы мына азыр жана баягы эртең менен да айтып кеттик эле, азыркы өзүмдүн тарбиялап аткан, окутуп аткан окуучуларыбыздан бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда окуп жатышат. Ушундай бүтүп келсе, Кудай кааласа келечекте бир жакшы музыканттар чыгат деген ишеничтемин. Ошондой эле ар бир айылда да, ар бир мектептерден да ушундай бир жаштардан чыкса, бул элибиздин маданиятын көтөрүүгө бир топ салымдарын кошмокчу. Туура айтасыз. Анан жогоруда айтып атпайсызбы, мени кетиргилери келбейт, жашым улгайып калды депчи. Сиздин ушунча жылдык тажрыйбаңыз, ушунча жылдык эмгегиңиз менен сиздин эмгегиңизди баалоо менен биргеликте сизди албетте кетиргиси келбейт. Сиздей болгон таланттуу инсандар ар бир айыл айыл эмес, Кыргыз элине, Баткен элине ар дайым керек экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Бар болуңуз. Келиңиз, сиздерчи Арапбай мырза. Сиздин чыгармачылык жолуңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Мен бул саламатсыздарбы, жалпы кыргыз эли, мен бул маданият чөйрөсүнө келгениме жаңы эле болду. Ошондуктан ушу карамат жерлердей болуп, биз дагы алдыга умтулуп, болушунча аракет кылып атабыз. Буюрса жакшы нерселерди алдыга жылдырышка аракет кылабыз. Бар болуңуз. Мен али жашмын чоңдор сүйлөсүн дегенде айттыңыз окшойт, чындыгында. Бар болуңуз. Келиңиз, биздин татынакай гүлдүү көйнөктөрдү кийип келген эжекебиз эмне дейт болду экен? Саламатсыздарбы? Саламат. Мен ушул окуучу убакыттан бери эле, окуучу кезден бери эле ырдап келебиз. Кароо сынактарга, конкурстарга катышып,
алдыңкы орундарда ээлеп, Баткен областынын 10 жылдыгына келип катышканбыз. Алдыңкы орундарда ээлегенбиз. Ошол агайдын жардамы менен. Баягы музыкалык билимдери бар же болбосо өзүнүн жакшы кеңештерин айткан апаларыбыз, аталарыбыз колдоп турса, биз али жаштар көп ийгиликке жетебиз. Буюрса келиңиздер, эмесе ушунча сөздүн урматына чактыш программасында кереметир болсун, аккордеондо кайыбыз колго алыптыр болушунча кимибиз ырдап беребиз. Мүмкүн болсо кошулуп деле ырдасак болот, баарыбыз. Кайсыл темадагы кандай ырдатабыз? Эми биз өзү айыл өкмөтүбүздүн аты Төрткүл. Биздин Баткен районунун сыймыктанган жери Төрткүл көлүбүз бар. Ошондуктан ошо биздин өзүбүздүн таланттуу агабыз Залкар Оончу Зайырбек Султановдун Төрткүл элеси деген ырын ырдап берсеңер. Кандай гана патриоттор, эмесе кабыл алыңыз Төрткүл элеси. Төрткүл элеси деп аталгандыр. Рахматыбызды айталы. Негизи сурагым келип атат да, жанымда отурган биздин эже агаларыбыз кандай темадагы ырларды көбүрөөк ырдашат экен, деги кайсыл жактарда көбүрөөк ырдашат экен деп суроо бергим келип атат. Келиңиздер. Микрофонду кармап туруп эле жооп берсеңиздер болот, Келиңиз эжеке. Кимин ырдап бересиз? Негизи кайсыл жактарда ырдап турасыздар көбүнчө? Балким мектепте же болбосо андан дагы башка сахналарда ырдап каласыздар, Кандай темадагы ырларды көбүрөөк? Биз көбүнчө эле мектепте, майрамдарда, мугалимдердин майрамында мугалимдерди куттуктап, энелердин майрамында энелерди куттуктап, көбүнчө азыр ошол жерлерде. Кароо сынак болуп калса, кароо сынактарда ырдайбыз. Кароо сынактарда көбүнчө ошо кароо сынактар жөнүндө сүйлөшпөйлүбү анда, келиңиздер. Кандай кароо сынактар болуп атат? Кандай жетишкендиктерге жетишип атат экен Төрткүл айыл аймагынын маданият үйү? Ошол жөнүндө сөз кылсак кандай болот? Келиңиздер, ким жооп берет? Эми азырынча мындай Микрофонду кармалыңыз. Эми болбой аткан айрыкча мына мектептер боюнча ар жылыга кароо сынактар болот да. Патриоттук ырлар боюнча, улуу ватан мекендик согуш мезгилиндеги ырлар боюнча жылыга райондо, областта, республикалыкка чейин кароо сынактар болуп атты эле. Мына пандемияга байланыштуу 3 жылдан бери токтоп калды. Вот ошого чейин биздин ушу Токтогул атындагы орто мектебинин окуучулары катары менен 6 жолу республикалык кароо сынакка катышып келишти. Райондон, областтык, тепкичтен, областтан өтүп республикага чейин. И ошолордун ичинде биздин балдарыбыздан, мен окуткан балдардан ушул гран-приге чейин жетишти. Биринчи орунду алып келген мезгилдерде болду. Азыр эми ошол жигиттер бүгүнкү күндө
жогорку окуу жайларда окуп жатышат. Эми ушундай кароо сынактар эми мына айылдарда дагы, өкмөттөр аралык дагы ушундай эмелер конкурстар дагы илгери союздун мезгилде абдан көп болчу эле. Ошондой мезгилдер дагы Кудай буйруса мына мамлекетибиз өнүгүп өсүп келе жатат, заман өзгөрүп атат. Мен ойлойм мындан бияга эми жанданып, жакшы дагы колго алынса керек деп ойлойм. Жакшы. Келиңиз толуктай тапшырыңыз, Биз айрыкча аял заты. Аялдарды колдосо, ушундай кароо сынактар көп болсо, мен ойлойт элем, ушул бизде 8 март бир гана аялдардын эл аралык майрамы бар. Ошолордун ичинде ушул маданиятка кызмат кылган инсандар болсо, ушул аялдарды колдоп кубаттаса, ушул эртеңки боло турган курултайларда биздин кыштактагы аялдарды дагы эске алып, бир күндү ушул 7 областтын, 7 кыштактын аялдарына ушундай конкурстарды жарыяласа дегим келет. Ошол ар бир өкмөттөн, айылдык өкмөттөрдөн, райондук, шаардык ушуларды шо даражага жеткирсе, таланттардын ташкындай беришиге мен ишенемин. Анан айтып атпайсызбы, 8 март эле биз айымдардын күнү, айымдардын майрамы деп белгилейбиз депчи. Негизи сиздердей болгон айымдардын же болбосо биз сыяктуу айым деп эсептеген инсандардын баарын эле күн сайын бар болуп турган эле өзү бир бакыт, өзү бир майрам чоң. Бул нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек эң башкысы. Анан атайын айткандай бир күндү белгилеп алып туруп, ошондой жарыштарды, сынактарды өткөзүп турсак дагы аздык кылбайт деген ойдобуз. Чактуш программасы, урматтуу көрөрмандар, биз менен болуңуз. WhatsApp аркылуу билдирүү каттарды узатсаңыз, биз дароо кабыл алып өз дарегине жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан мындай суроо бергим келип атат да, дегеле бул кесипти ырчы катары сиздер баягы көбүрөөк өнөрчү катары элге сиңип, таанылып келатасыздар да. Негизи бул атайын хоббичи, сиздердин тандап алган кесибиңиздер ушул жолбу? Биздин энди Ушунча убакыт аралыгында көбүрөөк кайсыл жолдо басып келатасыз деп сурагым келип атат да. Сен айткандай, окуп жүргөн мезгилинде мени өтө кыргыз тил адабиятка, мугалимдик кесипти ээлегим келген. Бирок мен ал максатыма жетпедим. Сен айткандай, биздин окуучулук маалда бүтөлкө китептен окуйт эдик да. Ар бир акындардын чыгармаларын, повесттерин ушунчалык берилип, окуп жүрдүк. Бирок энди ата-энебизге, башкага биз наразы эмеспиз. Ошол мезгил өзү бизди ошол мезгилге алып келди. Мына бүгүн биз дагы эми мына 63 жаш пайгамбар жашы деп коет. Пайгамбар жашыдан өтсөк дагы өзүбүзгө, мен дагы өзүмдү eeroйлоп, жүрөгүмдү шеройлоп, мына умтулуп, өзүм умтулуп ушул жерге келдим деп эсептеймин. Кайсы жыл, 2 жыл болду. Ушул биздин райондун, областтын бардык немелерден жыйылып, дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна барып келдим. Ошол жерде канчалаган адамдарды көрдүм, таланттарды көрдүм. Ошолго мен талантка таазим этемин дайым. Менин хоббим энди эч нерсе, талантым жок. Бирок мен эч неме бир дипломум да жок. Бирок талантка таазим этип кырдап жүрөм. Калоо ушул жаатка, ушул жолго тарткан турбайбы эң башкысы. Анан мен байкадым да, сиздер да буга чейин байкап эле жүрүпөшүңүздөр керек. Зияда эле сүйлөп атканда эмнегедир чыгармачылыкка болгон сүйүүнү, ошол жака болгон каалоону аябай күч экенин байкадым да, көздөрүнөн, сүйлөгөн сөздөрүнөн байкап турам, эже кыялдарыңыз орундалгандан. Биз да аябай кубанычтабыз, өмүрлүү болуңуз дейли. Рахмат. Келиңиз. Энди ырда берсек болобу эми? Ырдандан кийин маегибизди уланталы. Ырдагысы келип кетти окшойт, анда Илхомду качырбайлы. Илхом келген учурда дароо ырдаталы. Келиңиз беребиз. Чак түшкө энди ар бир инсандардын чак түштөрү, тамактары таттуу болсун дегим келет. Учурда ак дасторкон үстүндө отурган дагы эле мен болсо ушу Саламат Садыкованын ырдаган ырдары мага хобби болуп калган. Казак эл ыры Алатау деген ырды ушуларга закске болсун. Эң сонун ак дасторкон үстүндө Алатауны байсалды, алауланган Алатау.
жадыралы жайдарлы бақыт бір шашқан таңсың бір ашқан атыңдан айландым. Сыйлдырғасы жастарға қайрат берген Алатау, асыл тасыл асманға айбат берген Алатау, қайрат берген Алатау, айбат берген Алатау. Өзіңе тау жетмес, көркіңе гүл жетмес. Өмірің гүлді, өмірің жырға, жадыралы жайдарлы бақыт бір шашқан, бақыт бір ашқан, атыңдан айландым, атыңдан айландым. Ай, бар болыңыз, рахматыңызды айталы. Кандай гана баягы ырдап аткандай эле образга кирип алып эле болушунча сиз элдин духун көтөрө турбайсызбы же көрсө? Анан той топурда да ырдап турасызбы? Жакшылыктарда ырда десе. Тойда биринчи ролда. Биринчи ролду эжекебиз. Зияда эже келди дегенде эле демек ыр болот, шаң болот, күлкү болот деп бүтүп калсак болот турбайбы э? Чындыгында бар болуңуз. Анан деги эле көрөмөт эжесиз ырдайсызбы? Негиз ырдап турасыз? Негиз ырдап турасыз? Тамак ооруп атат экен да. Ырчылардын сөзү бар эле го, бир эфирге чакырсаң эле менин тамагым ооруп атат. Анан мен Колөнерчилик боюнча, гүлөстүрүү боюнча клубтарыбыз бар да. Анан ага биз азыр жетише эле колөнерчиликтерди алып келе албай калдык. Анан ошондой микрофонду кармагыңыз, эже келиңиз. аялдарыбыздын саны көп да. Биздин немеде, айыл өкмөттөрдөчү. Ар бир айылда мындай чыгармачылыгы ошондой колөнерчиликкө, гүл өстүрүүчүлүккө, ошол дагы мындай гүл өстүрүүчүлүк маданияты, өзүн өзү алып жүрүү, ырдоо маданияттарыны, колөнерчиликтеги маданияттарыны ар дайым мындай райондук, областтык кароо санактарда, мындай майрамдарда, нооруздарда, ошондой бир катта иш-чараларда алып келип көрсөтүп жүрөбүз да биз. Ошондой аялдарыбыздын катарын мына эки талантыбыз дагы толуктап турат. Себеби булардын колунан дагы баардык ошо колөнерчиликтер келет да. Эже сондай аябай кичпейгилик кылып мактанбай койгон турбайсызбы? Сиз мактай кетиңиз, абысыны болуп, э? Ой, мен абысын катары мен мактаймын, дайыма алдыма алып жүрөмүн. Кайда болсо ага экөөнү алып жүрөм да булардычы. Анан колунан баягы саймаларды саят, баягы унутта калган токуган токумаларды, анан ошолорду токуп туруп өзү мындай элге дагы мындай балдарга, кыздарга үргөтүп, шакирди тарбиялаганга жетишет турбайсызбы? мурдагы энелердин немелерини унутта калган, азыр эч ким колдонбой калган мурдагы саймаларды, токумаларды токуп баягы неберелерге, кыздарга, кала берсин мектеп окуучуларга дагы үргөтүп, ошолорго бийлик катары дагы берип жүрөт да. Ошол мен ошол жагындагы мен Кол чапкым келип атат бул эжебизге эмнегедир? ошол жагында айтып кетейин. Ыр эле жагынан эмес, баардык жагынан таланты Кайсыл бар. эле абысынды мактап атыптыр, э? Андыктан келиңиз, мактай кетиңиз. Аны неме деп коет? Бул абысындарды мактабасак болбойт, мактай турган жактары көп. Мактай бериңиз. Ар тараптуу да, ар Неме тараптуу. деп коет? Илгерги ата бабаларыбыздан калган сөздөр бар. Күндөш пычакташат дейт, абысын пычакташат деп коет. Бирок биз пычакташпай, пычакташып жүргөн абысындарданбыз. Илгери энди мен ата энелерибизден азыркы жаштар айланайын 21 кылымдын жылдыздарыбыз деп эле мактанган, менсиген мойну жогон жигиттер, менсиген сулуу кыздар, биз энелердин дагы, биздин энелердин айткан сөздөрү унутта калбасын деп мен бүгүн өтө ушул сөздөрдү дагы айткым келдим. Ушул 21 кылымдын жылдыздары, менсиген жигиттери, аталарды ардактайлы, сыйлайлы, энелердин ак сүтүнү өмүр бою сыйлайлы, белинен күчү кеткенде, колунан иши кеткенде, биз балдары ал инсандарды эч убакта, эч качан карыялар үйүнө апарып таштап салбайлы. Биз Мухаммед пайгамбарыбыздын үммөттөрүбүз,
манастын урпактарыбыз ушуларды эч качан унутпагыла. Ата менен неме дейт, алтынды, күмүштү, сурманы кен кылып казып алса болот. Атаны, энени, бир тууганды бул жарык дүйнөдөн издеп тапса болбойт. Энелерибиз айтар эди, бала белде, катын жолдо деп. Жигиттерибиз, силер ата эненин, аялдын, бир туугандын жолун өтө этияттык менен пайдалангыла. Ата аскалуу тоо, эне анын боорундагы булак дейт. Балдар, биз балдары алардын шамын өчүрбөчү шамчырак болушубуз керек деп ойлоймун. Менин силерге айтар сөзүм, мындай сөздөр бар. Аял жакшы, ер жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. 18ге киргенче кыз баласы курусун, жарашпайт экен үйүнө, жарабайт экен күнүнө. Уул бала үйдү мүлк экен, жарашат экен үйүнө, жарайтам экен күнүнө деп. Жигиттер бар болгула, аман болгула. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Ушул биздин Кыргызстаныбызды өркүндөтүп, өстүрүп келе жаткан ушул даражага жеткирген Садыр Жапаровтай инсандардын жаралышын Аллахтан сураймын. Камчыбек Ташиевдей эли жерин коргоп, өзүнүн жанын дагы балдар өзүнүн жанын кыйып болсо дагы элине, жерине кызмат кылган ушул инсандарды өтө энелик мээрим менен мен олордун кылган ишин сыйлаймын, баалаймын. Эне мээримиден өтөр эч нерсе жок. Айылдаштарым, ушул бизди угуп жаткан бардык инсандар, энелердин пейиш, энелердин таман астында деген сөз бар эмеспи? Биз балдар бардыгыбыз ушул энелерди, аталарды сыйлап, ушул элибиздин, журтубуздун тынчтыгын, аалам тынч, энелер тынч деп ойлоймун. Ай, бар болуңузчу, биз дагы дал ушул байга кыргыз элибиздин нарк маселе каада салты жоголуп кетпесин деп болушунча сиздер менен кыргыз жыттантып эфир кылганга дагы аракет кылып атабыз. Анан сөз түрдө сиздердей болгон апаларыбыз оюңо чиймелүү сонун түшүрүлгөн баягы кийимдерди кийип келатсаңыздар, андан өткөн сонун, анан жогоруда эжекебиз кыздарга бир мындай сөз кылып кетпедиңизби? Анан бүгүн мен атайын Зияда эженин жанында жакшы отурайын, кыргыз жыттанган жакшы кыз, чачы өрлөгөн жакшы кыз болуп отурайын деп караңызчы. Болушунча кийинкем жарашып турбу? Жарашпы. Сен айткандай кыз маалда кызыл кийсең өтө жакшы дейт. Азыркы мезгил бардыгы эле жашыл. Жашыл деген бул кыз мезгил, жаштык аз, карылык көп. Ошон үчүн жаштарга айтарым, кызылды, кыргыздын кийимдерин кийгенге аракет кылгыла. Бар болуңуз. Бул эжебизди сүйлөтүп эле отургум келет экен негизи. Эфирден сырткары алып калып атайын, ак турпакка жөнөтпөй, болушунча сүйлөтүп, анан жакшы бир акыл насааттарын угуп алсаң болчу да экен. Рахматыбызды айталы, Гүлжамал эже, келиңиз, сизди эфирден сырткары манас айтат деп калды эми. Андан сырткары да эмнелерди кыласыз дегеле, балдарга билим берүү эле эмес, балким ырдап саласыз, бийлеп саласыз, чимирлеп жездебизге, келиңиз. Азыр мен ырдап берейин. Ырдайсыз. Келиң, сөзүңүздүн таланттарыңыз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз дагы болот негизи. Ооба, жашырбай, уялбай. Кенен-кесир баткен элибиздин маңдайында. Мен Токтогул орто мектебинде мугалим болуп иштейм. Ушул ырдайм, манас айтам. Талас десе манасты, манас десе таласты деп ушул кызыбыз манасты ырдап берсин. Анда азыр ыр болсун, андан соң манас, келиңиздер, кол чаап коштоп отуралы. Жакшы программасы, урматтуу көрөрмандар, биз менен калыңыз. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башын тийген кезим менин. Калайсың махабаттан өтүрөгөн, талантты сүйгөндөрдүн, талантты сүйгөндөрдүн
Burgurab bozdoy berbe sezimlerim Bazardan kaybı kalgan kezimlerim Bağlasın bağlamasın hay bir ölür Farkında bilgenlerimin Farkında bilgenlerimin esinlerin Ay Keremet Saptar. Kaygırıp kafalanma sezinlerim Karaylar tüdüp durgan kesimlerin Kalasın kalabasın başka biri Kadırım bilgenlerin Kadırım bilgenlerin Sıylasın sıylamasın başka biri Barkında bilgenlerin Barkında bilgenlerin Ay, сыйласын, сыйлабасын, эң башкысы баркымды билгендердин эсиндемин деп атпайбы, чындыгында баркыбыз бүт аламга жаңырып эле, баарынын жүрөгүнөн түнөк табып эле, биздин дагы, сиздердин дагы талантыңыздар элдин жүрөгүндө түбөлүккө сакталып калсын деген тилекти айталы бар болуңуздар. Баркымды билгендердин эсиндемин. Көрсө кыйнырдай турбайсызбы? Биздин ушул жерде отурган айымдардын жолдошуңуздар, жезделерибиз эле жыргайтып турбайбы андай, бир ырдатып, бир манас айттырып, бир бийлетип кааласа чимирилтип эле эң жакшы, эң жакшы. Анан деги эле эже манас айтам деп калдыңыз да. Бул манастык, манас айтуу эми ар бир эле кызга насип кылып буйру бербейт да, бул да өзүнчө бир талант. Сизге канча жашыңыздан келди эле манас айтуу боюнча, канча жашыңыздан айтып калдыңыз? Кайсыл убакыттан бери айтып келатасыз? Манасты мектеп окуучу кезден бери, университетте Микрофон кармалыңыз. Университетте айтып жүргөнмүн. Кароо сынактарга катышып. Жакыныраак, Кароо сынактарга катышып, мактанып өрбөйсүзбү? Кароо сынактарга катышып мен биринчи орунду алчу элем. Эң башкысы баягы менден үйрөнгүлө деп коесуз, эже. Сөз түрдө. Анан баягы кароо сынактарга катыштым деп калдыңыз. Ал жактан да сиздин өзүңүздүн эң алдыңкы орундарга жетишкендигиңиз тууралуу дагы биз айтпасаңыз биз мактана кетели. Сиздердей болгон эжелерибиз менен сыймыктанып эле жүрө берели. Дагы ошол дипломдорду, грамоталарды, белектерди утуп алганбыз, сыйлыктарды. Атайын. Манас айтып берейин. Аз анданраак айттырабыз, ага чейин мен Арапбай мырзаны сүйлөткүм келип атат. Көрсөңүз микрофон кармалыңыз, кыйнырдай турбайсызбы? Кошулуп ырдаганыңызды мен угуп аттым, мага жакыныраак энди. Болушунча жакшы эле жеткирейин деп ырдап атты. Көрсө музыкалык билимиңиз дагы бар, талантыңыз толтура турбайбы? Кандайларды ырдайсыз негизи? Кайсыл жакты ырдап жүрөсүз? Ырдаганыга эле кызыгып кошулуп кеттим негизи. Мен ырда анча деле жок. Кызыкканда көп адамга кошулуп турасызбы ошентип?
Ошондой эле кошула аласыз. Кызыкпай калсаңызчы, мага окшогон ырчы эместер ырдап калганда ошондо жөн эле коеюн, өзү ырдай берсин, кыйналып деп кой турасыз. Андай эмес. Ырдайбыз эми колдон келишинче эле. Анда бир аздан туруп мен ырдап берейин деп байкап көрөлү, Арапбай мырза кошулуп ырдайбы? Экөөнүн үнү бириксе кандай болуп калды экен, кандай дуэт чыгат болду экен. Урматтуу көрөрмандар, чактыш программасы бүгүн болсо биздин студиябызда Баткен эле Төрткүл аймагынын айыл аймагынын таланттары, өнөр поздору, маданияттын мыктылары студиябызда келип отурат. Өзүңүздүн суроо талабыңыз, каалоо тилегиңиз болсо, анда WhatsApp аркылуу узатыңыз 555 48 47 48 номерлери кызматта. Азыр болсо келген каттарды жаңырта турган болсок, мындай дейт биздин көрөрмандарыбыз. Кутмандуу күнүңөр менен чактыш программасы ар дайымкыдай сонун. Силерди көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Баткендин таланттары силерге ийгиликтерди каалайбыз. Көп ийгилик жаратып, Кыргыз элинин, Баткен элинин сыймыгы болуп эле жүрө бергиле. Силерди рахмат, жакшы көрөм деп Каныгүл аттуу көрөрманыбыз ушинтип билдирүүнү узатыптыр. Ошондой сыяктуу баягы билдирүүлөрдү биз көрөрмандарыбыз, активдүү көрөрмандарыбыз айтып калабыз го. Чай үстүндө бизди ичип олтуруп эле көргөн көрөрмандарыбыз көп болот депчи. Анан ошолор кол чаап, ырдап берсин, бийлеп берсин, таланттарын көрсөтсүн деп калышат да. Анан деги эле биздин студиябызда олтурасыздар. Бүгүн бир эле эмес, бир нече талантыңыздарды ачабыз. Агай, келиңиз, өзүңүздүн дагы башка ырдагандан башка да таланттарыңыз тууралуу, ошол эле учурда шакирттериңиз тууралуу сөз кылсак кандай болот? Келиңиз, микрофонду кармап алыңыз. Мен эми бул музыкадан тышкары дагы чарбачылыкка жакшы кызыгам. Биз эми кыргыз болгондон кийин айрыкча мал менен эме кылабыз да. Малга жакшы мамиле кылабыз. Бош убакытта кичинекей үйдө бир сөзсүз бир кой бакканга, анан кийин баягы кичинекей музоодон баштап бир чоң новас бакканга кызыгабыз. Анан эми бизде азыр эми жаштардан айттым го, ушу бизде өзүбүз мектепте суюта деген кружогубуз бар. Кружокто бир 40 окуучуну тартканбыз. Ошолордун ичинен быйылкы жылы ушу бир кичине дагы бир картайганда бир көрсөтүп койсокпу деген максатта бир 4 голостуу 4 башка үндөгү хор даярдап атам азыркы күндө. Эгер Кудай буйрса, насип кылып, эгер ошол эмени аягына чыгарып калсак, дагы ушу бир телевидение аркылуу ушул мектеп окуучуларынан 4 голостуу даярдаган хорубузду мүмкүнчүлүк болсо бир көрсөтүп кетебиз деген максатыбыз бар. Сөз түрдө күтөбүз, биздин эшигибизди билесиз. Биздин үйдө дагы эшик какалап эле келе берсеңиз, студиябыздын төрүн өткөзүп, кызыктуу эфир жаратканга биз дагы даярбыз. Рахмат. Бары болуңуз. Эмесе, келиңиздер, керемет Манас болсун, Манас айтып бериңиз, андан соң биз керемет ырга кезекти берели. Микрофонду кармап берсеңиз болобу, Зияда эже мүмкүн болсо? Урматтуу көрөрмандар, чактыш программасы биздин Гүлжамал эжебиз Манас айтат. Кабыл алыңыз. Төрөлгөн Манас уулуңуз, Кудайдын сүйгөн уул экен. Ар мүчөсүн карасаң, 90 000 жандык уул экен. Ама жүрүп чоңойсо, эрешен тарты бер болот. Кара көк жал кабылан, кары толук шер болот. Жүргөн жери чок болот, атары болсо ок болот. Аты Манас коюлду, аман болсо ер Манас тууганды табар ер ошол. Өлбөс батыр атыгат, кан ичип жүрүп катыгат. Бет алганды мек кылып, чексиз камкор аталат. Кара көк жал шер болот, телекей тең болот. 6 шердин кенжеси, Кудайдын сүйгөн пендеси. Душманга зар салбаган, беттешкен тирүү калбаган. Аты Манас бул бала, кабагы бийик зары күч. Балбандыгы бир канча, байланып жаткан бактынын багын ашчы уул экен. Кордукта жүргөн адамдын колун чечер уул экен. Муңкан жүргөн адамдын муңун табар уул экен. Кайнап жаткан капырга казат кылган шер экен. 6 айдагы калың журт аман Манас чоңойсо, азат бир кылар шер экен.
бар болуңуз. Кыргыздын рухун көтөрүп эле манас айтуучулары көбөйө берсин. Негизи мындай да, мен көпчүлүк учурда айымдардын манас айтканын укпай калам да. Көрсө Гүлзада Рыскуловадан келип тура турбайсызбы? Жакшы болгону таланттын баарын үйгө катат турбайсызбы сиз? Эми алып чыгыш керек, эми таланттуу инсандарды биз дагы алдынан сүрөп турганга ар убакта аракет кылабыз. Келиңиздер, эмес айымдар кайсылыр дырдайбыз. Убакытыбыз да ушинтип аягына жетип баратат да, ошон үчүн. Замана бизди картайтпайт эмесе кабыл алыңыз. Сайраган булбул тилинде көрүнүп көзгө илинбей, жаштуу жүзүндө турбайбы, жадырап жайнап билинбей, жадырап жайнап билинбей. Селкилер менен алышып, бозойлор менен жарышып, жүргөн кетүрсө сен ага, жүрөгүм кете сайышып, жүрөгүм кете сайышып. Чечеде мени кадалап, чыкпай калке санага, чачымды бурул басса да, картайтпайт мени замана, картайтпайт мени замана. Чачымды бурул басса да, картайтпайт мени замана, картайтпайт мени замана. Ай-яй-яй, картайтпайт бизди замана. Керемет саптар, мыкты музыка чактыш программасынын соңку мүнөттөрүндө урматтуу көрөрмандар. Келиңиз, сизде ой пикир калтырам десеңиз, анда WhatsApp номерлерибиз бир гана сиз үчүн кызматта. Экран түбүндөгү WhatsApp номерге билдирүү калтырып койсоңуз дагы болот, эгерде интернетиңиз бар болгон болсо. Анан деги эле жалпыңыздарга мындай суроо бергим келип атат, көбүрөөк сиздерге жашыңыздар улуулап калып, көп нерсени көрүп калдыңыздар дегендей. Ушунча убакыт аралыгында чыгармачылыктан эмне таптыңыздар, эмне жоготтуңуздар, өкүнүп калбайсыздарбы? Өкүнүп калган учурлар жокпу? Деги эле ошол жөнүндө сүйлөшсөк кандай болот? Келиңиз Зият эже. Өкүнгөн убактарда болду, өкүнгөн күндөр да болду. Бирок жер шары дагы өз нугунда айланат эмеспи? Ар бир жаш, мисалга алсак, балалык кез өтө жакшы нерсе экен. Балалык кез бакыт экен карасам. Сен да, мен да бала болуп жаралган. Мына бүгүн олтурабыз, бүгүн биз да ушул студияда бирибиз ата, бирибиз эне, бирибиз ага болуп, ушул күнгө келгенибизге миң мертебе шүгүр. Биз дагы ушундай жерлерди көрүп, биздин аркада калган, бизди көргөн уул кыздарыбыз, небере чеберелерибиз дагы умтулуп, биз дагы өкүндүк. Мына энди ошого умтулуп жүрүп, ушул жерге жетип келдик деп ойлойбуз. Дайым эле курсанчылык көп болсун күндөрүбүз. Мен дагы мындай сөздөрдү айтып келгенде акырлап калды. Күн энелерге күндөй нурлуу жылуулукту берсин. Кыздарыбызга сулуулукту берсин. Биздин өрүк зарлуу баткенибизде Айгүл деген гүлүбүз бар. Кызыл китепке жазылган. Ушул биздин айымдарыбыз, энелерибиз, сиңдилерибиз, небере чеберелерибиз дагы ушул Айгүл гүлүндөй болуп, эң бир сулуу болуп, бүт ааламга даңкы кеткен, өрүк зарлуу баткенимден чыккан, эл ичи өнөркенчи деп умтулган инсандар болсо, бизге окшоп ушул куттуу үйгө келишин Аллахтан сураймын. Ай, бар болуңуз. Анан ушунча жылдык жолуңуздар менен
көкүрөгүңүздөрдө турган медальдарга да көзүм түшүп атат. Ошолор жөнүндө дагы айтып берип, Карамат эже келиңиз. Чыгармачылык жаатында байкап көрсөк, келген СМС каттардан чындыгында жоопкерчиликтүүлүгүңүздү, жумушка болгон сүйүүңүздү, анан тактыкты байкасак болот да. Элдер ушинтип колдоп жазып атыптыр да. Келиңиз эжеке. Болушунча мактанып бериңиз. Рахмат. Ушундай өмүр жолубузда, чыйыр жолубузда кандай гана ийгиликтерди жаратып атабыз. Ушундай таланттардын аркасынан булар ийгилик алса биз сүйүнөбүз ар дайым. Кандай гана иш чара болбосун, булар алдыңкы орундарды камсыздаса, биз өзүбүз дагы ошого сыйлыкты өзүбүз алгандай болуп, булардын алган сыйлыгы биз үчүн сыймык болот да. Анан мен бул немемде орденинде айтып калдым. Бул орденде ушундай айылдык маданияттын көтөрүүгө кошкон салымымды, анан ошо аялдар арасындагы өткөн кароо сынактардагы баардык ошо жетишкендиктерди эске алып, мага аялдар коому тарабынан Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы деген ушундай бир орденди тагышты. Бул мен үчүн сыйлык дагы, сыймык дагы. Ошол айылымдагы 4 ай өкмөтүнүн жалпы эле айылдарындагы баардык ошо уюштурулуп жаткан иш чараларды ошолор катышып, ошолор өткөрүп, ошолор ырдап, ошолор бийлеп, ошолордун аркасынан мен алган бул өзүмдүн бир сыйлыгым дейм. Мен ошолордун аркасынан мен сыймыктанамын, ошондой таланттуулардын аркасынан ушундай даражага жетип жатканыма. Анан өзүм 6 бала тарбиялап, 6 тең жогорку билимдүү кылып, азыр райондун областын тармактарында өздөрүнүн ишмердигини жүргүзүп жататтар. Ошондо мен эни даңк орденинин ээсимин. Лайым ошо балдарыбыз ар дайым бар болсундар. Силердей кыздарыбыз алтындай бир мындай өнөрлөрүн элге тартуулап, алтын мындай ыйык сахналарда ушундай биздин өнөрпоздорубузду алып чыгып, ушулардын аркасынан биз сыймыктанып, Кыргызстаныбызды, элибиздин маданиятын көтөрүүгө салымыбызды ар дайым кошуп жүрө берели. Бар болуңуз, рахмат айталы. Келиңиздер. Анан деги эле үй бүлө деп калдыңыздар, үй бүлөңүздөрдө деле сиздердин жолуңуздарды жолдогондор бар болуш керек. Сөз түрдө 6 балам бар деп калдыңыз. 6 балаңыздын кайсы бири көбүрөөк ушул жаатка басым жасайт? Менин балдарым, кыздарым бардыгы ырдайт. Бардыгы башка тармакка окуп кетишти дагы. Ушундай бир кароо сынактар болуп калганда, ырдашып, манас айтышып, неберелерим дагы мындай немелерде ырдап, бийлеп, неме кылат. Бир неберем бар, Айбике Ташмырзаева деген, ал өткөндө Султан Раиптын Күн акыркы деген тасмасына кичинекей актриса болуп катышты да. Кичинекей актриса болуп, ушундай бир өрүк зардын ичиндеги кыздардын ролуну жаратып берди. Мен ошол кыздан дагы бир ушундай бир жакшы немелерди чыгарат деген ойдомун да. Ошондойдо биз тарбиялашыбыз керек, өстүрүшүбүз керек, окутушубуз керек. Аларга биз мындай жардам берип, көмөк берип, аларды эл алдына алып чыгышка биз ар дайым аракет кылабыз да. Бар болуңуз. Анан агай, айтсаңыз, сиздин да жолуңузду жолдоп музыка дүйнөсүнө сапар алган балдарыңыз барбы? Мен кызыгам, аккордеон чертип, комуз чертип, Кыргыздын улуттук аспаптарында ойногондор барбы? Уул кызыңызда. Келиңиз, микрофонду аркылуу. Менин балдардын ичинен эми ырдаганы барго, бирок эч кимиси балдардан да кыздардан да жолдогон жок. Бардыгы жогорку билимдүү, башка кесиптерде өздөрүнүн бүгүнкү күндө иштеп, эмгектенип жатышат. Эми мен ушу айтайын дегеним эле, мына Кудайга шүгүр, заманыбыз өзгөрүп атат. Мамлекетибизде чоң ийгиликтер, жаңылыктар болуп атат. Президентибиз баш болуп ушунчалык элдин жыргалчылыгы үчүн, элдин турмушун оңдош үчүн бир топ иштерди жүргүзүп, мына элге атайын мына жакынкы күндөрдө элдик курултайды мына өткөзгөнү жатат. Кудай буйруса, саналуу күндөрдөн кийин бүгүн эртеңден баштап ар бир айылдагы жерлерден элдин ата уулдары, кыздары, мен деген жакшы эмелеринде ушул курултайга делегат кылып шайладык, шайлашты. Биз ойлойбуз, ушу курултайга ийгилик каалаймын.
Кудай буюрса ушул барган адамдар бардык ар бир делегаттар өздөрүнүн айылынын көйгөйлөрүн айтышып, ушул жерде президентке үндөрүн жеткизсе, президентибиз дагы мен ойлойм ушул элдин сунуштарын бардыгын кубаттап колдоп, Кудай кааласа мамлекетибиз бир өнүгүү жолуна түшөт деп ойлоймун. Ийгилик каалаймын, силерге да чоң рахмат. Бар болуңуз агай, рахматыбызды айталы. Эмесе биз Чактыш программасынын соңку мүнөттөргө багыт алуу менен биргеликте 4 ырыбыз бар болчу, дагы бир ырдырдайбызбы ошондо, Же болду? 4 ыр болчу. Келиңиздер эмесе. Музыкалык жакшы ыр менен ырдын коштоосунда программабыздын көшөгөсүн жабабыз, а сиз болсо биз менен калыңыз дейли. СМС каттарды жазган жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, сиздердин бар экениңиздер биз үчүн өзгөчө багыт. Ошон үчүн жакшы бир каалоо тилек менен биргеликте өзүбүздүн суроо талабыбызды узатып турабыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Колдоп коштоп. Өнүгө берсин Кыргызстаныбыз. Урматтуу көрөрмандар, Чактыш программасын жыйынтыктайбыз. Соңку мүнөттөргө багыт алып, жалпы биздин бүгүнкү Төрткүл айыл аймагынын өнөр эпоздоруна эркин микрофон узатайын. Кыскача мүмкүн болсо жалпы кыргыз элине, баткен элине болгон кайрылууңуздар, жакшы салам жолдооңуздар болсо болот. Келиңиздер. Микрофонду колго алып, акырындык менен ар бириңиздер эркин микрофон. Келиңиз агай. Эң биринчиден заманыбыз тынч болсун. Асманыбыз ачык болсун. Биздин мамлекетибизде, районубузда, облусубузда тынчтык болсун. Жанагы жакындагыдай бир чатактар, улут аралык касташуулар болбосун. Мындан бияга тынч болуп, Кудай кааласа, Алла Тааладан ушул элибизге, жерибизге тынчтык, жакшылык, токчулук болсун. Бар болуңуз. Карамат эже. Ылайым ушу Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Жергебизде ар дайым мындай жакшы күндөрдү Алла Таалам насип эткен болсун. Маданиятыбыз өнүгүп өссүн. Баткен өрүзалуу баткен жергебизде ар дайым тынчтык болсун. Айтканыңыз келсин. Зияда апабыз. Аллахым, мен дагы мындай сөздөрдү айткым келет. Кан эмесе ушул талант ээлери көтөрөлү билекти, Аллахым берсин тилекти. Асманыбыз ар дайым ачык болсун, бүт ааламда тынчтык болсун, карыларга ыйман берсин, жаштарыбызга Аллахым узун өмүр берсин, омурга кошо рызкы, рызкыга кошо кулагына азан, оозуна калима берсин. Жаштарыбыздан гени Лейлин ушул жаштарыбызга Лейлиндин башындай болгон баш берсин. Калгандары Токтогулдай ырчы болсун, Толубайдай сынчы болсун. Сага окшогон сулуу кыздарыбызга Брежневдин кашындай болгон каш берсин. Дайым
саңа суктанган жигиттер көп болсун демекчимин. Таңған жигиттер көп болсун деп атпайбы? Бар болуңуз эжеке, рахматыбызды айталы. Өзүңүз ушундай баягы ар бир сөздөн сөз чыгып эле жакшы төкмөчүлүктө адатын өнөрүңүз бар окшойт. Айтор ийгиликтерди каалайбыз. Өмүрлүү болуңуз. Келиңиз. Элибизде тынчтык, амандык болсун, асманыбыз ачык, токчулук, молчулук болсун. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуз. Арапбай мырза, келиңиз. Сизге эркин микрофонду узаталы. Биз болсо улантабыз. Эми ушу элибизде тынччылык, аманчылык болсун, жолубуз ачык болсун. Ар дайым ушундай жакшы маанайда жолугушуп жүрө берели. Келип бергендигиңиздер үчүн, убактыңызды аябай Баткен элине жакшы маанай тартуулаганыңыздар үчүн сиздерге биз терең ыраазычылык айтабыз, рахматыбызды айтабыз. Сүйүүбүз, рахматыбыз ар дайым чексиз маданият чөйрөсүндөгү инсандарга, андыктан бар болуңуздар. Эми болсо көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар дейли дагы. Биз Чактуш программасынын соңку мүнөттөргө багытталып жыйынтыктайлы. Аты жөнүм Шарлотта Эшматова. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар деп убактылуу коштошоюн. Амандашканча.